Автобус адамдар менен жолдон чыгып күйүп кетти. ГЭСте иштегендер 3 айдан бери айлык ала элек. Кыргызстанда 800дөн ашык адамга мунапс берилип, абактан бошотулду. Бомбага окшош терсе табылган. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Бангкоктон учкан учак Кольцового конууга мажбур болгон. Бангкоктон Кольцового шашылыш түрдө учак конду, буга чейин борттон бомбага окшош шектүү бир нерсе табылганы аныкталган. Бул тууралуу орус басылмалар жазышууда. Маалымда болгондой, тез жардам кызматы аэропортко жөнөп кеткен. Аталган учак саат кече 19:00 аталган шаарга конуу керек. ГЭСте иштегендер 3 айдан бери айлык ала элек. Нарын ГЭС кызматкерлери 3 айдан бери айлык ала электигин билдиришти. Нарын ГЭС ишканасынын кызматкерлери 3 айдан бери айлык маяна төлөбөй жатканын айтып наразы болушту. Маалыматка караганда, ишкананын кызматкерлери эң аз айлыкты 10 000 сом, эң көбү 15 000 сом өлчөмүндө алышат. Бирок бул каражаттарды дагы соңку 3 айдан бери ала албай келишкенин белгилешти. Учурда бул маселе боюнча тиешелүү тараптардын түшүндүрмөсү күтүлүүдө. Булак Сокол Медиа. Жолго чыкпагыла. Камартада 3 айдан бeri айлык жок. Асты 15 000 сом алат. Арты 10 000 сом. Olmasına süreyi. Olmasına süreyi. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, Сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7 991 247 84 21. Алтайда жеке менчик социалдык борбордо 20 адам ууланып, алардын 3-өө каза болду. Алтай аймагынын Калистратих айылында жергиликтүү соц жардам борборунда бир адамдын жансыз денеси табылган. Маалым болгондой 19 адам белгисиз затка ууланып ооруканага жаткырылган. Алардын ичинен 2 ооруканада каза болгон. Тергөө комитети өмүрдүн ден соолуктун коопсуздугуна жооп бербеген кызмат көрсөтүү беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Жабырлануучулар эмнеден ууланганын адистер тактап жатышат. Ташиев билбей калат деп пара албагыла. Барыңар камаласыңар. Бир ишти аткарып жатканда өзүңөрдүн жеке кызыкчылыгыңарды көздөп, мамлекеттин кызыкчылыгын жылдырып койсоңор баары билинип калат. Бул тууралуу 28 ноябрда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Бишкекте УКМКнын 1 май жана Свердлов райондук бөлүмдөрүнүн жаңы имаратынын ачылышында айтты. Анын айтымында өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп пара алгандар камалат. Ким өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп иш кылса, ал бүгүн билинбесе да күндөрдүн бир күнүндө билинет. Таза иштегиле. Таза иштебегендерди билемин. Баарын чукуп чыгамын айтып коеюн. Кимдир бирөөңөр мен берген тапшырмалардын негизинде пара алам десеңер, же алып койгон болсоңор, анда жоопкерчиликке тартыласыңар. Ачык айтайын, урматтуу кызматкерлер, эгерде мыйзам буссаңар, сөзсүз жоопко тартыласыңар, камаласыңар. Ар дайым силерди жоопко тартканда менин жүрөгүм ооруйт, бирок ага карабастан жоопко тартышым керек. Бирөөңдү, экөөңдү аяп койсом, анда бизде тартип сакталбай калат, башалман болуп кетет. Бүгүн жасадым, билбей калды дебегиле. Айтып коеюн, жасаган кылмышыңар 1 ай, 6 ай, 1 жылдын ичинде билинет деп кайрылды Ташиев УКМК кызматкерлерине. Kimdir büröңөр? Men bergen tapşırmalar negizinde kaysyl bir жерден взятка алам деп аракет кылсаңар, же алып койгон болсоңор, анда жоопко тартыласыңар. Орусияда автобус адамдар менен жолдон чыгып күйүп кетти. Перимде адамдарды ташыган автобус жолдон чыгып кетип, мамыны сүзүп күйүп кетти. Бул тууралуу орус басылмалар жазышууда. Маалыматка караганда айдоочу эс учун жоготкон. Номер 15 автобус Светлогорская көчөсүнүн аймагынан чыгып кеткен. Автобус тогулонуп, мамыга урунуп, сымдар үзүлүп күйүп кеткен. Кыргызстанда 800дөн ашык адамга мунапс берилип, абактан бошотулду. Конституциянын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына жана адам укуктарынын жалпыга таанылган декларациясынын 75 жылдыгына байланыштуу жарыяланган мунапс боюнча 813 адам абактан бошотулду. Бул тууралуу 28 ноябрда башкы прокуратурадан билдиришти. Маалым болгондой, эркиндигинен ажыратылгандагы 325 адамдын жаза мөөнөтү кыскартылган. Алардын канчасы түрмөдөн чыкканы тууралуу жаза аткаруу кызматы маалымат берели
элек. Абактан бошотулган 813 адамдын ичинен 25 60 жаштан өткөн эркектер менен 55 жаштан ашкан аялдар, 10 биринчи жана экинчи топтогу майыптар, 25 жашы жете элек 2ден кем эмес балдары жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдары барлар. Түрмөдөн чыккандардын 688 биринчи жолу анча оор эмес кылмыштарды жасагандар. 6 ай жалгыз бой энелер, 5-өө көп балалуу аялдар деп айтылат маалыматта.